Биринчи жардам бул тез арада адамдын өмүрүн сактап калуучу комплекстүү жардам көрсөтүү. Биринчи жардамды көпчүлүктөр тез арада медицина кызматкерлери көрсөтөт деп билишет. Бирок биз ар бирибиз эгерде кырдаалга туш болсок, биринчи жардамды туура көрсөтүүнү билишибиз шарт. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы, Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы биринчи жардам. Дал ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө 40 мүнөт аралыгында телефон чалып, же болбосо WhatsApp аркылуу сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Байланыш телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Кубат Нурмбетов, Ош шаардык тез жардам бекетинин башкы дарыгеринин орун басары. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Саип Шарипов, Ош шаардык тез жардам бекетинин көчмө реанимация бригадасынын дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Азамат Сабиров, Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коомунун Ош облустук өкүлчүлүгүнүн директору. Кийинки коногубуз Улан Канат уулу, Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коомунун ыктыярчы тренери. Жана ошондой эле Асель Сагындыкова, ыктыярчы. Кийинки коногубуз Самаган Турсунбаев, ыктыярчы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле өзүңүздөр эмгектенип жаткан мекеме дейли, ишкана дейли ушул боюнча маалымат берсеңиздер. Сизден баштасак, Кубат мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчи медициналык жардам бул адамдын өмүрүнө коркунуч жараткан учурларда көрсөтүлүүчү жардам. Алар кайсылар мисалы келтирсек, бул мисалы үчүн азыркы көп катталып жаткан жол кырсыктар, бийиктен түшүп кеткенде, өзүн өзү бир хронический оорулары болгон болсо, өзүн жоготуп койгон учурларда тез медициналык жардам көрсөтүлөт. Жакшы. Эмгектенип жаткан мекемеңиз жөнүндө да маалымат берсеңиз бүгүнкү күндө. Мен Ош шаарынын тез жардам бекетинин башкы дарыгеринин орун басары болуп эмгектенем азыркы учурда. Канча дарыгер эмгектенет, анан кайсыл жактар сиздерге карайт, шаар боюнча карайсыздарбы, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Канча автоунаа бар? Азыркы учурда бизде 34 дарыгер эмгектенет. Жана 56 фельдшерлер эмгектенет. Биз шаарды тейлейбиз жана шаарга жакын жайгашкан аймак жерлерди, Кара Суу районуна караган аймак жерлерди. Азыркы учурда 14 санитардык автоунаабыз бар. Суткасына иштегенде 10-11 бригада болуп туруп шаарды тейлейбиз. Жакшы. Азамат мырза, кийинки суроо сизге ушул өзүңүз эмгектенген улуттук Кызыл Ай коому жөнүндө маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Эң биринчи ирет бүгүн ушул теманы көтөрүп, анан кийин ушул студияга чакыргандарыңыз үчүн чоң рахмат. Бул аябай бир актуалдуу тема деп эсептейм мен. Биз бул жерде Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коомунун Ош областык өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери отурабыз. Негизги өзүбүздүн иш-чарабыз, мандатыбыз, ролубуз боюнча биз мамлекетке карата кошумча жардамчы уюм болуп эсептелебиз. Тарыхына кетсек, 1926-жылы түптөлгөн эң байыркы гуманитардык уюм болуп эсептелет. Ал мезгилде өзүңүздөр билесиздер, көбү азыр бизде айтып калгандай Красный Крест деп эметип калышат эле, бирок 92-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коому деп Кыргыз Республикасынын бүт бардык областтарында эмгектенебиз. Ош областы боюнча айтып кетсек, бизде область боюнча 20га чукул кызматкерлер бар. Анан 100дөн ашык активдүү деп коебуз. Постоянно келип бизге жардам көрсөткөн ыктыярчыларыбыз бар. Жакшы. Негизинен көрсөтүүнүн башында айткандай эле көпчүлүк ойлошот, медицина кызматкерлери биздин ден соолугубузга караш керек, алар биринчи жардамды көрсөтүш керек. Эң негизгиси өмүргө коркунуч келген учурда алар бизди сактап калыш керек деген ошондой ойдо калышат да. Негизинен ушул максатта бүгүн биз ар бир жаран ушул нерсени билиш керек деген максатта программаны уюштуруп отурабыз да. Анда эң башынан болсо сиздер медицина кызматкерлери келгичекте биринчи жардамды туура көрсөтүү боюнча дагы иш алып барып келесиздер да, ушул боюнча айтып берсеңиз.
негизинен туура айтканыңыз. Бул деген баягы кыргызча айтканда сактанганды Кудай сактайт деген бизде бир жакшы сөз бар. Негизинен бул өзгөчө бөдө кырсык же болбосо өзгөчө кырдаал мынтип айтып келбейт да. Анан сен эч качан билбейсиң качан болуп каларын, каерде бул нерсеге дуушар болуп каларыңы. Бул тез жардам кызматкерлери болсо, ошол автоунаалары менен булар ар дайым эле ошол кайсыл жерде эгерде бир алыс жерде ДТП же болсо сага ошол нерсеге муктаж болуп калсаң, булар сен менен чогуу жүрбөйт да. Ошол эң негизгиси ар кандай жагдайга туш келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн адам өзү даяр болуш керек. Канчалык коом өзү даяр болсо, ошончолук өзү кандай бир мындай эме деп коем, потенциалы жогору болот да. Ошон үчүн ошол эл көбүрөөк билиш үчүн, билим жайылтып, өздөрү потенциал жогорулатыш үчүн биз аябай көп тренингтерди өткөзөбүз, уюштуруп, андан нары дагы симуляциялар, машыгууларды өткөзөбүз. Ал жерде көрсөтүп, ушундай аз көрүп атасыздар, бул жерден дагы биздин бул жерде ыктыярчылар практикалык жүздө көрсөтүп берет, кайсыл учурда кандай жардам көрсөтүш керек. Жакшы. Анда биринчи жардам кайсыл учурда көрсөтүп берет? Азыр биздин ыктыярчыбыз жана ошондой эле тренерибиз айтып көрсөтүп берсе жалпы теле көрүүчүлөргө. Бизде Самаган Турсунбаев ыктыярчы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр качан адам дем албай калган учурда, же болбосо жүрөк иштебей калган учурдагы өпкө жүрөк реанимациясы деп коет, же болбосо жүрөккө түз эмес массаж. Бул биздин мисалда бул чоң адамга көрсөтүлөт мисалда. Эскертип айта турган нерсе, эч качан муну тирүү адамда же үйрөтүү максатында башка бир мындай сак адамга кылганды болбойт. Бир гана манекен. Дени сак адамга, Дени сак адамга бир гана манекенде гана үйрөтүлөт. Жардам кандай көрсөтүлөт? Бул сөз түрдө баягы айткандай эле дем алуусу токтогон гана адамга, дем алуусын текшерип бүткөндөн кийин жүрөк биздин ошо көкүрөктүн ортосунда жайгашкан. Колубузду, ошо алаканыбызды ошо көкүрөктүн үстүнө коебуз. Колдун күчү менен эмес, дененин салмактын күчү менен чыканактарды бурбастан массаж жасап баштайбыз. Чоң адамдарга тереңдиги бул 5-6 см тереңде болуш керек. Тездиги бул секундасында болжол менен 1-2 жолу жетип кала тургандай болуш керек. Бир цикл деп коет, бул 30 жолу массаж кылып жүрөгүнө массаж жасайбыз, 2 жолу оозунан дем беребиз. Массаж жасаганда ошол 30 жолу сөз түрдө 30 жолу болуш керек. Себеп дегенде бул биздин кан айлануунун толук бир сыры айландырып өтөт. Ошондуктан 30 жолу басабыз. Дем алганда муздун жабып, оозун ачып, көкүрөгүнө карай 2 жолу дем беребиз. Мына ушундай кылып туруп, жүрөккө түз эмес массаж кылып жардам беребиз. Бул кайсыл учурда болсо дагы, эгер адамдын дем алуусу токтоп калса, ушул массаж жасалат. Эгер сууга чөккөн болсо деле, токтартса деле, же бир жерден жыгылып түшсө деле, эгер жүрөгү дем алуусу иштебей аткан болсо, дем алуусу токтоп калган болсо, ушул массаж жасалат. Жакшы. Бул учурда массаж жасалганда, мисалы, адамдын организмине коркунуч жаратып коюшу ыктымал эмеспи? Себептен да күч менен жасалат экен, баарыбыз көргөндөй эле. Негизги бул тема азыр мен болжончо кыска кылып айтып берген аракет кылдым. Бир канча эрежелер бар, көрүүчүлөргө айтып коелу. Дайыма катуу нерсенин үстүндө болуш керек. Бул жерде болуш керек, полдо болуш керек. Эч качан кроваттын же дивандын башка нерсенин үстүндө болбойт. Тегиз жерде болуш керек. Биринчи эреже. Экинчи эреже бул колубузду бүкпөстөн массаж жасайбыз. Көкүрөктүн үстүнө массаж жасайбыз. Бул жерде сөөгүбүз бар, ошо сөөгүн үстүнө. Тереңдиги 5-6 см. Андан катуу кылбайбыз, андан секи кылбайбыз. Болжол менен ошо 5-6 см тереңдикте басабыз. Эгер басып жатканда кырс деген үнүн уксак, эгер сөөк сынып кеткен уга турган болсо, ага карабастан улантабыз. Болгону бир колубузду текшерип коебуз. Колубузду туура кылып жасап атабызбы же туура эмеспи? Эгер туура кылып, тездиги анан тереңдиги туура эле кылып жаткан болсок, бирок ошого карабастан ошондой үн уксак дагы бирок жасай беребиз. Себеп дегенде бизде адамдын дем алуусу жүрөгүнүн кайра жанданып кетүүсү маанилүүрөөк. Эгер биз сынып кетти деп токтотуп койсок, ондо адам ансыз деле каза болуп калышы мүмкүн. Бунун үчүн туура жасаш үчүн адам көп практика кылыш керек. Мына бул жерде көрүп турган манекендерди үйрөнүш керек. Качан опыт болгондо гана адам ошончолук туура жасаганды билет. Ден соолугуна зыян келтире турган бул жерде чындыгын айтканда бул оорутат. Адам өзүнө кийин кайра дем алуусу калыбына келип кеткенде бул жерде сөөктөр оорутушу мүмкүн, башка жерлер оорутушу мүмкүн, бирок ал нерсе кийин түзөсө болот. Бирок эгер мындай дем алуусу токтоп калгандан
эгер убагында жардам бербесек адам каза болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ага карабастан бул жерде тандаш керек да, же сыныгына карап токтотуп коебуз, же болбосо өмүрүн сактап калабызбы. Ошол эле нерсе. Жакшы, бул чукул абалда бейтаптын жанындагы адам дал мына ушул нерсени көрсөтүүнү билиш керек деген ойго келдим да. Мына ушундай учурлардан кийин сиздерди чакырат да, медицина кызматкерлерин. Бул медицина кызматкерлери келгичекти көрсөтүлгөн жардамда. Ушундай учурларда кездешкен сиздердин практикаңыздарда, мисалы, үй бүлө мүчөлөрүндө ушундай кырдаал туш келип калса, биринчи жардам көрсөтүп анан сиздер чакырып. Анан сиздер келгенден кийинки кадамыңыздар. Биз барган учурда эми мындай болот, ошондой үйдүн туугандары, көчөдө ошо пострадавшиктин скорый помощь чакырган адамдар жасашат. Эми туура эмес жасашат. Анан биз барганда текшеребиз, эми бизде аппараттар бар да, дем алган, анан жүрөгүн угабыз, дем алышы кандай, ошого карата жасалма дем алуу трубкалары бар бизде. Ошону жасап эметебиз, больницага жеткиребиз. Мисалы өзүнө келгенден кийин бул учурда кайра дагы эстен таанып калуу коркунучу барбы же жокпу? Бар, коркунучу бар. Анан бүгүнкү күндө сиздердин автоунааңыздарда, тез жардам автоунасында ушундай жасалма дем алдыруу, ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы? Эмнелер бар автоунааңыздар? Биздин автоунааларда өзү 3 реанимацион бригада бар. Детский бригада деп коет, ол жаш балдарды карайт. Анан кардио реанимация, анан общий реанимация деп коет. Анан ошолордо аппараттар эми толугу менен. Калган бригадаларда бар, бирок бардыгы бар эмес да, жоктору дагы бар. Жакшы. Кийинки суроо дагы сиздерге келиптир. Саламатсыздарбы? Менин кызымдын температурасы дейт, дене табы көтөрүлүп дейт. Анан эстен таанып калды дейт. Мен биринчи жардамды кантип көрсөтүшүм керек? Ушул боюнча жакшы маалымат берсеңиздер, себептен көпчүлүк эл арасында башкача маалымат берген учурларда кездешет да. Башкача жасаган учурларда кездешет да, мисалы. Биринчи жардам көрсөткөндө эгерде температурасы көтөрүлүп, жаш балдар өзүн жоготуп койгон болсо, азыркы айтып бергендей биринчи келип туруп жаш балдын чоң кан тамырларынын согушун көрөбүз. Бул сонный артерия, бул жердин мойнунун эки жагындасын. Же болбосо колундагы лучевой артериясын текшерип көрөбүз. Андан эгер жүрөк согушу жакшы болуп туруп, кан тамырларда кан өткөп аткан болгон болсо, келип туруп көкүрөгү менен ооз жагын карап туруп, тыңшап көрөбүз. Кулакты көкүрөгүнө коюп, жаш бала дем алып атабы, дем албай атабы. Кийинки учурда ачабыз да оозун карап көрөбүз. Көпчүлүк учурларда жаш балдар ойноп атып, чоң нерселерди оозуна салып туруп жутуп берген учурлар дагы кездешет. Ошондуктан дагы дем алуусу тосулуп калып туруп, оозунда башка инородный тело туруп калган учурлар да болот. Көбүнчө жаш балдардыкы бул төрөлгөндөн кийин субфибрильный судороги деген кездешет. Керкилердики температурасы 37-38ге чейин көтөрүлгөндө өзүн жоготуп туруп, денесин калтырап, жаш балдар өзүн жоготуп коет. Анда учурларда эмне кылыш керек? Анда учурларда жаш баланы кырынан жаткырып, денесин жылуу суу менен растирание кылып туруп, температурасын түшүргөнгө аракет кылыш керек дагы. Жүзүчкө чалып туруп, баланы кырынан жаткырып туруп, дем алуусун жана кан жүрөк согуштарын текшерип туруш керек. Болду. Ошону неме кылып туруп, температурасын тез жардамдын кызматкерлери келгенге чейин температурасын түшүргөнгө аракет кылып туруш керек. Эгерде талмасы тутуп, оозу жабылып калган учурларда кээ бирлери кашык же бирдеке тыккан аракет кылат. Андай эч качан кылышка кереги жок, себеби дегенде кашыкты же бирдекени салгандан кийин тиштерин сындырып коюшу мүмкүн. Ошондуктан жаш баланын жөнүнө кырынан жаткырып коюп эле кызматкерлерди күтүп туруш керек. Жакшы, бирок бул маалыматты канчалык айтпайлы, бүгүнкү күндө эл арасында дагы ушул кашык салып, же болбосо жыгачтарды, каттуу нерсени тиштетүү бүгүнкү күндө дагы колдонуп келет да. Анан айтайын деген, сурайын деген, негизинен ошол тили тамагына тыгылып дейт, дем алуусун кыйындатып, ушундай дем алуу жолдорун тосуп калабы деген коркунуч бар да элдерде. Мындай эстен таанып калган учурда чындыгында тили тартылып, ошол тамагына тыгылып калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Бул эми суроону мен токтоп кетейин. Эми кырынан жаткызганыбыздын себеби, кырынан жаткызгыла дегенибиз себеби, бул жаш бала эстен танганда оозунда шилекеси, кырынан жаткызганда шилекеси агып чыгып турат да. Дем алуу жолун тоспойт.
ошондо тили дагы сиз айткан тыгылып калышы мүмкүн эмес да. Ошо кырынан жаткызганда дем алыш жакшы болот. Жакшы, көрсөтүп берсеңиздер. Дем алыш. Толуктап кетет элем. Жаш бала же чоң адам, эпилепсиясы бар адам талмасы туткан учурларда чалкасынан жаткандагы суу дерегеси кармаган учурда эч качан тили артка кетпейт. Ошон үчүн суу дерегеси болуп аткан учурда болгондон кийин дагы кырынан жаткырса, бошогондон кийин тили өз калдына келтирип тамагына кетип калбайт. Демек, ал учурда чындыгында эмоцияга берилип кетет дагы, жанындагы киши эмне кылышын билбей эле ошондой ыкмаларды колдонот да. Демек, аны коркпой туруп эле бул жерде азыр биздин ыктыярчылар көрсөтүп жатат, кырынан жаткырыш керек, айтып бересизби? Бул жерде ошол азыр ыктыярчылар көрсөтүп берет. Качан адам дем алуусу бар, бирок эс кушу жок, эсинде жок, эсиңнен танган учурда кандай жардам көрсөтүш керек? Дем алуусу бар учурда. Биринчи көрсөткөн ал дем алуусу жок учурда кылды. Бул жерде айырмасы ошо дем алган адам болгону эсинде жок. Бул жерде дем алуусун кандай текшеребиз биринчи? Жогоруда айтылгандай эле ошол жакын келип, эгин башын артка чалкалатып, оозун бир аз ачабыз дагы, ичин көкүрөгүн карап, бир эле убакта ичинде дем алган адамдын ичи көкүрөгү кыймылдаганын байкайбыз. Кулагыбыз менен угабыз, бетибиз менен сезебиз, адам дем алып атабы, дем албай атабы. Биз текшерип бүттүк. Текшергенден кийин бул адамды капталдап жаткызышыбыз керек. Анын үчүн эмне кылабыз? Өзүбүзгө жакын турган колун этияттык менен баш жагын алабыз. Экинчи колун бетине коебуз. Бетине коюп туруп, кое бербей турган акыбалда экинчи колубуз менен бутунан кармап, тизесинен ылдыйгорду басабыз. Тизесин бул жерде рычаг катары колдонобуз. Эгер өзүнөн салмак оор болсо деле, эгер ушул ыкма менен колдонсо, адамды капталга буруш оңой. Бет ичи менен жатып калбаш үчүн тизесин 90 градус кылып туруп терейбиз. Чыканагын эгер мүмкүн болсо жерге жакын алабыз. Анан үстүн жылуу бир одеяло башка нерсе менен жаап коебуз. Анан тез жардам кызматы келгенге чейин жанынан жылбастан ар 2 минутта сайын дем алуусун текшерип, карап күтүп турабыз. Бул эмнени берет? Адам качан эсин жоготкон учурда биринчи жогоруда айтылгандай дем алуусу кыйын болуп калат. Эгер капталдап жаткызсак, адам дем алуусу жеңил болот. Экинчи себеби, эгер кусса же ичинде башка бир шилекей, башка нерсе чыга турган болсо, асманды карап жатканда бир жерде туруп калат да, мына ооз көңгөйүбүздө туруп калышы мүмкүн. Анан адам думчугуп калышы мүмкүн. Эгер капталдап жаткызсак, ал нерсе мындай дем алуу жолдорун тоспойт да, ошондуктан капталдап жаткызабыз. Анан тез жардам кызматын күтөбүз. Жакшы, рахмат сиздерге. Бизден телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Тез жардам кызматында кайсы дары-дармектер бар, кайсы дары-дармектер акысыз берилет деген суроо калтырыптыр да. Бул жерде кутучаңыздарда турат, көрсөтүп деле берсеңиздер болот. Тез жардам бекетинде өзүнүн саламаттык сактоо тарабынан чыгарылган приказдын негизинде комплектовкасы болот. Мына кутуня дары салуучу кутучасында. Анын наименованиясы азыр аябай көп программабыздын. Бирок айтып кете турган өмүргө керектүүлүгү үчүн негизги адамга өмүрүнө коркунуч жарата турган учурларда колдонуучу дарылар бар. Анан алардын акысы боюнча тез жардам кызматы жана дары-дармектери бул акысыз көрсөтүлөт дайыма. Акысыз көрсөтүлөт, э? Акысыз көрсөтүлөт. Демек, биринчи жардам көрсөтө турган, биринчи жардамда кандай десем, пайдасын бере турган бардык дары-дармектер сиздерде бар, э? Ооба, бар. Бардыгы акысыз берилет. Жакшы. Кийинки суроо сиздерге келиптир. Саламатсыздарбы? Кызылай коому, улуттук Кызылай коомундагы ушундай тез жардам сыяктуу телефон чалып чакырсак болобу деген суроо калтырыптыр да. Бул жерден сразу түшүндүрүп кетели. Бул жакта биринчи медициналык жардамды көрсөтүп атышат. Биздин буякта келген конокторубуз. Кызылай коомунда болсо, сразу айтып кетейин, кайсыл мамлекетте болбосун, дүйнөлүк эл аралык деңгээлде эл аралык Кызылай жана Кызыл Чырым коомдордун федерациясынын ошол жерден келген бүт бардык биздин укугубуз, мандатыбыз, ролубуз боюнча биздин медицинага эч кандай тиешеси жок да, азыр бул жерде көрсөтүп аткан нерселерибиз. Бул жөн гана ушул адамдар өздөрү
ушул профессионалдар квалификациясы бар медициналык жардам келип ошолор жардам көрсөткөнгө чейин өздөрү ошол нерсени үйрөнүп колунан келгени көрсөтө ала турган нерсени гана үйрөтөбүз. Анан ошол нерселерди биздин негизи айтып кетсек, бул жерде азыр көрдүңүздөр, бизде дагы жанагындай көтөрүп, бул жерде биздин ыктыярчыларыбыз көтөрүп жүргөн аптечкаларыбыз бар. Анын ичинде да бир да дары дармек жок да. Себеби дегенде биздин ага укугубуз жок. Биз анан бир жерге келгенде анан окутуп атканда да адамдарга дагы айтпайбыз. Ушул нерсени сиздер көрүп туруп, бул симптом, бул баягы эмелерин көрүп туруп, биз эч качан диагноз койбойбуз, себебинде бизде андай укук жок. Квалификациябыз жок. Бул жерде профессионалдар гана келип туруп, өздөрүнүн кандайдыр бир квалификациясы менен эмесин бериши керек. Биз жөн гана ошол бул алгачкы тез жардамдын кызматкерлери, профессионал медициналык кызматкерлер келгенге чейин эми булар көп убакта келип калышы мүмкүн. Ар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн. Сен тоодо болуп калышың мүмкүн, же болбосо алыс бир айылда болуп калышың мүмкүн. Анан ошол учурларда сен өзүңөн колуңан келген нерсени, себеби дегенде үйрөнүп мынтип эле элементарно көрсөтүп, жардам көрсөтүп кое турган нерселер көп да. Анан ошол нерсени өзүң билсең, өзүңүн кандайдыр бир жакшы болот дегени. Анан жанагы эгерде статистикага кайрылып кетсек, билесиздер, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар, ВОЗ деп коет. Ошолордун статистикасына караганда 2018 жылкы мына Кыргызстан ичинде болгон жол кырсыктарында 33% адамдар туура эмес же болбосо убагында көрсөтүлбөй калган биринчи жардамын айынан каза болуп калат экен да. Ошон үчүн ал жерде эч качан биринчи болуп туруп, эгерде бир айтайлык, мына Ош-Бишкек жолунда бир ДТП болду дейлик, ал жерге эч качан эгерде алыс болуп калса, тез жардам же болбосо өзгөчө кырдаал министрлиги, Кызыл Ай коом кызматкери же башка бирөө келбейт ал жерге. Ошол жердеги эле адамдарга жардам берет да. Ошон үчүн эң биринчи айтып кетебиз, постоянно айтабыз, ошол айдоочулар болобу, жөнөкөй жарандар болобу, алар өздөрү үйрөнүш керек деп. Ошон үчүн биз Кызыл Ай коомунда мындай квалификация кылбайбыз, анан кийин бизге чалып туруп, анан кийин биз барып туруп мындай жардам көрсөтө турган бизде андай кызмат жок. Биз жөн гана адамдарга үйрөтөбүз, окутуп үйрөтөбүз. Анан өзгөчө кырдаал эгерде учуру болуп калса, мындай улан менин кесиптешиме окшогон кызматкерлер балып, ошол жерде алгачкы жардамды көрсөтөт. Бирок ошол жардам дагы бул медициналык жардамга чейинки жардам болуп эсептелет. Жакшы, жогоруда жакшы маалымат айттыңыз. Негизинен ушул ДТП болгондо, ошондой учурдан көпчүлүк адамдар ушул туура эмес жардам көрсөтөт деп да. Анан сиздер жасап жаткан жумуштардын ийгилиги болбой жатабы деген дагы суроо жаралат да. Эмне үчүн элдер бүгүнкү күндө көп жылдан бери кызмат кылып келесиздер да, ошол биринчи жардамды туура көрсөтүүнү билишпейт, же элдер сиздерге кызыгып кайрылбайбы? Бул эми аябай мындай бизге дагы аябай кызык суроо да. Көбүнчөсү себеби дегенде кээ бирки башка мамлекеттерге салыштырып калсак, мен бул эфирге чейин биздин биякта бүгүнкү коноктор менен да сүйлөшүп аттым эле. Жөнөкөй эле кээ бирки жерлерди көрүп калабыз. Мына автобекеттерде, жанагы эмелер остановкаларда, аялдамаларда жанагы дефибриллятор деп коет. Өпкө жүрөк баягы эме болгондо, өпкө эме жүрөгүнө жанагы электрикалык кандай импульстар менен жанагы жардам бере турган бир жабдыктар да. Ошолор жөн эле көчөлөрдө илинип турат. Бул дегени ошол жердеги элдер ошол нерсени билип, пайдаланып, эгерде бир адам ошол нерсеге муктаж болуп калса, ошол учурда алып пайдаланышты билет, анан ошол деңгээлде экен деп ойлоп калабыз. Анан Кыргызстанда менин оюмча бул анчалык актуалдуу эмес маселе деп кабыл алынат. Анан эгерде ошо баардык жарандарды биз үндөп суранып кетет элек. Биздин элементарно биз айтсак, баягы Play Market билесиздер, ошол жерде атайын эмелерибиз бар, жүктөп туруп, ошол жерден деле первая помощь деп жазылган, окуп үйрөнүп, андан кийин бирок обязательно ушул практикалык жүзүндө бул нерсенин баардыгын билип алып, билсе жакшы болмок эле. Негизи биз дагы бул нерсенин үстүнөн иштеп атабыз, буну актуалдаштырыш керек. Бүгүн тилекке каршы сиз айткандай, бүгүнкү күндө чоң маани бериле элек. Жакшы. Анан элдерден суроо болушу мүмкүн да. Мисалы, мен деле барып, ушул сиздерге барып маалымат алып, ушул нерсени үйрөнсөм болобу деп, ыктыярчы болсом болобу деп, сиздер баардык эле адамдарды кабыл ала бересиздерби? Албетте биз баардык эле адамдарды кабыл алабыз. Бир аз эме возраст боюнча бир аз эмелерибиз бар. Өзүбүздүн канча жаштан кийин ыктыярчы болсо болот деген бунун баары жоболору бар. Бирок негизи ар бир эле өзүнүн ыктыяры бар, өзүнүн какой-то желаниясы бар адам келип бизге ыктыярчы болуп, жазылып, биздин дарегибиз Баялинова көчөсү 3, ар дайым эшигибиз ачык, келип жазылып, ошол жерде көбүрөөк маалымат алып кетсе болот.
демек акысыз эле маалымат алса болот жакшы, бул жерде ыктыярчыларга суроо берсем, негизинен Асель жана Самаган, силер кандайча барып калдыңар, анан эмне үчүн ушул ыктыярчы болуп жүрөсүңөр, ушул боюнча айтып берсеңер. Мен өзү мындайча айтканда случайно эле барып калгам. Ал жакта мен досторум да ыктыярчы болуп жүргөн болчу. Анан кийин ушундай келип үйрөнүп көрбөйсүңбү деген да. 2 жылдан өтүп калды ыктыярчы болгонум өзү. Анан ал жака барып ушундай адамдар көп да, жалдыктуу жаштар көп. Кошулуп алар менен ушундай нерсени үйрөнүп жүргөн үчүн аябай жаккан мага Кызылай коомдо иштеген. Анан ушинтип ыктыярчы болуп, башка нерселерге чыгып, ушундай биринчи жардамды үйрөнүү өзүмө керек болгондуктан ошол боюнча ошол жакта ыктыярчы болуп дагы эле жүрөм. Жакшы, Самаган. Саламатсыздарбы, менин атым Самаган. Өзүм ыктыярчы болгон себебим бул биринчи мектептерде таймаш болгон, биринчи жардам боюнча. Ошого атайын чакырым болгон. Ошого келип ыктыярчы болуп, адамдарга жардам берүү үйрөнүү үчүн ошентип ошондой жакшы бир дос тапкан үчүн, анан кийин ушундай бир жакшы себептерге болдум. Жакшы. Анан ушул ыктыярчы болуп жүрөт экенсиңер да. Анан өзүңөр ушул достордун арасында кандайдыр бир жардам бердиңерби, ушул биринчи жардам көрсөтүп дегендей? Үйрөнгөн нерсеңерди. Кимдерге үйрөтүп келесиңер? Менде мисалы андай нерсе болгон эмес, чынын айтайын. Көргөн эмесмин, ошондой нерсеге да кабыл ала элекмин. Бирок силерде болгон жана Самагандар кечкурун жүрүп, жана мостто адамды көрүп калышкан да. Эс ооп жатканда анан барып жанагы текшерип, дыханиясын текшерип дегендей, дыханиясы бар болгондуктан аны неме кылып, жана восстановительный положение азыр көрсөттүк го, ошого жаткырып, анан скорый чакырышкан да. Ошондой нерсе болгон. Жакшы. Сиздерге суроо, мына ушул биринчи жардамды биз ар кандай көрсөтөбүз? Мисалы, дарыгер келгичекти өзүбүз билген дары дармектерди берген учурларыбыз дагы кездешет. Же болсо мына ыктыярчылар көрсөткөн ыкмаларды дагы пайдаланып көрсөтүп келебиз да. Кайсыл учурда биринчи жардам көрсөтүш керек медицина кызматкерлери келгичекти? Кайсыл учурда таптакыр тийгенге болбойт? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Кайсыл учурда дейбиз. Мисалы, хронический болезнь деп коет. Мисалы, кан басым көтөрүлгөн убакта, мисалы, үйүндө постоянно өзүнүн таблеткалары болот. Аларды ичип жүргөн адам болсо, мисалы, кан басым көтөрүлүп кеткен учурда өзүнүн таблеткасын кан басымын текшерип, анан гана бериши мүмкүн. Анан бул эми жардам көрсөтсө болот да, мындай нерсе. Анан эми бир кокустук, ДТП же бир дарактан жыгылып түшүп, ошоң немелерде жардам бербей неметкен жакшы. Тура эмес эми жардам берип алат деп ойлойм да. Жакшы. Кайсыл ооруларда, мисалы, тактап эле айтсак болот да, мисалы, телекөрүүчүлөргө маалымат жетиштүү болуш үчүн. Мисалы эми переломдо, мисалы колу сынып же путу сынып. Эми колу сынса го макул больницага алып барып жеткирип немесе болот. Эми тез жардам келбей калса. Ушу путу сынып неметип калса, тура эмес неметип алат да. Жакшы, сиз кошумча маалымат бересиз. Кошумча маалымат. Биринчи жардам өзү 3 максатта көрсөтүлөт. Бул биринчиси адамдын өмүрүн сактап калыш боюнча, экинчиси оорусунун андан ары жаман болуп кетишин алдын алуу боюнча, үчүнчүсү баштапкы жакшы калууна кайтаруу боюнча. Биринчи жардам бул жөн гана тез жардам кызматын чакырып, баягы адамга башка бир машина болсо сүзүп кетпей турган кайра экинчи жолу, же болбосо ошол жерде абалы өтө да начарлап кетпесин, жөн гана жанда туруп, бирок тез жардам кызматын күтүп турса деле, чакырып койсо деле, бул деле биринчи жардамга кирет өзү. Андан сырткары биринчи жардам дегенде бир эле мындай физический жардам эмес, психологиялык жактан дагы жардам бериш да биринчи жардамга кирет да. Жанда сүйлөп, азыр жакшы болот, сизге жардам беребиз деп сүйлөп отуруш да, бул өзүнчө бир чоң жардам болуп эсептелет. Бул жерде волонтерлор бир аз мындай эфирден сүрүп атат. Негизи биздин окуган волонтерлор бардыгы баягы мектеп курагынан башташкан. Анан эген эле чоң мисал ала турган болсок, көчмөндөр оюнда, кечеги түрк сой болгон оштогу иш-чараларда биздин волонтерлор ошо биринчи жардамга мындай жооптуу болушкан да. Стадиондон баштап көчөдө жүргөн адамдарга баягы биздин милдет, биринчи жардам милдети бул ошолку жогоруда айтылган тез жардам кызматы келгенге чейинки адамдын баягы абалын эң баштапкы жардам берип турушта да. Эгер ошол убакта жардам бербесең, анын абалы кийинки жыйынтык башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошол эле каза болуп калышы мүмкүн, же болбосо
эс кушун жоготуп өзүнө келбей калышы мүмкүн, комага түшүп калышы мүмкүн, башка абалдарга түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчи жардам бул өтө маанилүү. Жогоруда айтылды, мен да кайра башынан айтып өтөйүн. Кырсык бардык жерде болот, үйдө болот, иште болот, көчөдө, бардык жерде болот да. Анан ар кыл себептен тез жардам кызматы баарыбыз биздин жаныбызда жүрбөйт да. Бул ар бир жаран билиш керек. Ал бир эле мен сөзсүз түрдө медик болушум керек деген түшүнүк болбош керек да. Биринчи жардам бардык адам билиш керек өзү. Бир жерде кырсык болсо, ошол адамдар жардам көрсөтсө өмүрүн сактап калышы мүмкүн да. Бул нерсени окуучу кезектен башташ керек, кезинен башташ керек. Анткени биздин волонтерлор баягы шаардык соревнованиялар болот биринчи жардам боюнча, анан республикалык болот, Бишкекке барышат. Бул Асель кыздар баары катышып келишкен, ал жактардан барып. Анан айырмасы булардыкы башка биринчи жардам бербеген окуучулардан айырмасы, булар ошондой өзгөчө кырдаалдуу учурунда өздөрүн алып жүрүштү билет да. Мисалы үчүн күн помуш тараткан учурлар болду, жер көчкү жерлерге барышты. Булар морально даяр болушат да баягы нерсеге жардам көрсөтүүгөчү. Анан да бир мисал айтып өтөйүн, биздин волонтерлор ошол эле Ошто болгон окуя. Бир адам өзүн мындай суицид кылганга даярданып турган экен, ошо көпүрөдөн секирим деп. Волонтерлор кечиндеси барып көрүп калышып, ал адамды кайтарып, баягы адам менен сүйлөшүп, мындай кандай десек, психологиялык жактан жардам беришти да. Ал адамдын баягы секирүүсүн токтотуп калышты. Бул да чоң жардам да. Анткени физикалык мындай кан акканын же башка кылбаса да, бирок булар сөз менен баягы адамды кандай десек, бир кырсыктан сактап калышты да. Бул да чоң жардам болуп эсептелинет да. Анын үчүн биздин жарандар өздөрү барып окуш керек, бизге барыш керек, же башка кызматтарга барып үйрөнсө болот да. Биринчи жардам бул жерде биздин тренингдер 8 сааттык тренинг да. Бул деген дээрлик 1 күндүк тренинг. Ал ичинде 30дан ашык тема бар да. Бардыгы практика жүзүндө мындай үйрөнүшөт. Анан азыр эфирден көрүп алып туруп барып аткарам деген нерсе эмес да булчу. Бул жөн гана маалымат иретинде. Үйрөнөм десе, практика жүзүндө үйрөнөм десе, ал үчүн барып терең окуш керек. Сөзсүз түрдө катышыш керек экен. Жакшы. Азыр дагы кандай учурда биринчи жардам көрсөтүү боюнча көрсөтүп бересиздер? Азыр кан агуу боюнча көрсөтүп берсин. Кан аккан учурда мен айтып отурам, бул волонтерлор көрсөтүп берет. Бул учурда биздин самыган бул ошо жабыр тарткан адамдын ролун ойносун. Колунда мисалга ала турган болсок, кан агуу болду. Бир канча эрежелер бар биринчи жардам көргөзүүдө. Бул жеке коопсуздукту сакташ керек. Анткени башка адамга жардам берем деп өзүбүз дагы мындай жабырлануучу болуп калбашыбыз керек да. Коопсуздук эрежелерине бул айлана чөйрөнүн коопсуздугу, жарылып кете турган, күйүп кете турган же ток жокпу, ошол нерсени караш керек. Анан экинчи ошол кандан билесиздер, бүт оорулардын баары, мындай инфекцион оорулардын баары кан аркылуу, дээрлик оор оорулар кан аркылуу жугат да. Ошондуктан ошондойдун алдын алыш үчүн мындай кандай десек, таза перчатка менен иштешибиз керек, одноразовый перчатка менен өзүбүзгө тагып алдык. Бул жерде мындай жолуктар менен көрсөтүп берсин, анткени аптечка бардык адамдын жанында жүрбөйт. Кан аккан жерге биринчи жолукту бүктөп, ошол кесилген жердин үстүнө коебуз. Кайра ошол адамдан суранабыз, катуу кармап тур деп. Анан экинчи жолук менен үстүнөн бышык кылып таңабыз. Жардам берип атканда мындай унчукпастан эмес, сүйлөп, жардам берип айтып туруш керек. Атыңыз ким, жеңил эле болуп тур, азыр мен жардам берем, өзүнө келет деген сыяктуу сөздөр менен ал адамга жардам бериш керек. Таңганда дагы ошо түйүлүк, мына сиздер көрүп тургандай эле кесилген жердин үстүнө байланыш керек. Анткени баягы агып аткан канды кандай десек, бышыгыраак таңыш үчүн да, чыгыштын азыр калыш үчүн. Бул ошо эң оңой гана жолу, бир түрү. Мындан сырткары бинт менен таңсак болот, да башка каражаттарды колдонсок болот. Бул жерде ошо чүпүрөктүн же болбосо жолуктун мисалында таңганы көрсөттү. Жакшы. Биздин ыктыярчылар туура эле көрсөтүп атабы? Биринчи жардамды. Биринчи жардамда туура эле көрсөтүп атат. Бирок бул кан агуунун түрлөрү болот. Артериалдык кан агуу, веноздук жана капиллярдык кан агуу болуп. Эгер веноздук жана капиллярдык кан агуулар болсо ыкмасы туура. Бирок артериалдык кан агууларда болгондо артериядан кан басым менен келген үчүн анын жогору жагында келе жаткан тамырды катуу кысып таңуу зарыл. Ошондо гана артериалдык кан басымды көрөт. Бирок туура азыркы көрсөткөн ыкмалар баары туура.
Жакшы, телекөрүүчүлөрдөн сиздерге суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Менин кызымдын дейт дене табы көтөрүлүп 41 болуп кетти дейт. Мен тез жардам чакырганмын. Анан тез жардам кызматы келип дейт, анын дене табын түшүргөнгө дейт укол бербеди дейт да. Мына ушул дене табы көтөрүлгөндө сиздер биринчи медициналык жардам бүгүнкү күндө кандай берилет? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Дене табы көтөрүлгөндө азыркы көп кайрылуулар боюнча мурун бир 2-3 жыл мурун Союздан калып келген литическая смесь колдонулуп эле дене табын түшүрүү максатында. Бирок азыркы Кыргызстанда жыл сайын же 5 жылда бир клиникалык протоколдор чыгып турат. Ар бир оорулардын жаңы медицинада жетишкендиктердин жаңы ыкмаларын киргизип турат. Ошол протоколго ылайык азыркы учурда Кыргызстандын эч бир жеринде литический смесь колдонбойт. Жаш балдарда дагы, чоң адамдарда дагы 38 температурадан өткөндө гана денесин жылуусу менен сүлгү менен кызарганга чейин жөн эле сүртүп коет жана температурасын түшүрө турган жаропонижающий дарыларды берип турат. Көпчүлүк учурда биздин жарандар 38 температурасына эмес 37 же 37,5 чейин гана көтөрүлгөндө гана жаропонижающий температураларды берип баштайт, неме дарыларды, дармектерди берип баштайт. Температура бул өзү негизи организмибиздин защитный механизмы. Температураны көтөрүп, биздин организм ошо денеге кирген микробторду жана вирустарды дене табын көтөрүү аркылуу жеңүүгө багытталган бул эволюцияда келип чыккан процесс да. Биздин протоколдор боюнча эгерде хронический оорулар жок болгон болсо, температурасы көтөрүлгөндө хронический оорусун козгобой турган жана денес ошол ден соолугуна зыян келтирбеген учурларда өзү негизи 38,5 чейин температураны жөн коюп туруп, жөн гана суюктукту көбүрөөк берип туруш керек. Эгерде жаш баланын же чоң адамдын 38ден өтүп кеткен учурларда гана жаропонижающий дары дармектерди берсе болот жана денесин жөн эле жылуусу менен сүлгү менен сүртүп коюш керек. Дене табы түшүү ошол учурда себептен да бул жерде көрүүчүбүз айттыр да. Мен кызымдан айрылып калайын дедим, араң ооруканага жеткирдим депчи. Жок, өзү 38,5 кийин азыркы учурда туура 41ге чейин чыгып кеткенге чейин бул карап отурбаш керек. 38ден ашкандан кийин уже активный жардам көрсөтүш керек. Айткандай эле суюктукту көбүрөөк ичириш керек жаш балага. Денесин сүлгү менен сүрткөндөн кийин көп адамдардыкы температурасы 2 жолу сүрткөндөн кийин туура сүрткөн болсо, температура сразу 1-1,5 градуска тез эле бир 10-15 мүнөттүн ичинде дайыма түшөт. Эгер сүлгү менен жакшы неме кылып туруп, денеси кызарганга чейин бүт денесин сүртүп, туура сүрткөн болсо, 10-15 мүнөттүн ичинде ал ыкма менен дарысыз эле дене табы өзү түшөт негизи. Жакшы. Кийинки суроо Азамат мырзага, жыйынтыктоочу суроо. Мына ушул семинар, тренингтерди, окутууларды бир эле өзүңүздөрдүн офисиңиздерде уюштуруп келесиздерби же болбосо эл аралап дагы түшүндүрүштерин жүргүзөсүздөрбү? Кыскача айтсаңыз, Бизде бул ар кандай учур болот. Топ-топ эгерде группа болсо өзүбүздүн тренинг зал бар бизде Ош областында. Анан эгерде райондордо болсо биздин азыркы учурда Өзгөн, Кара Суу, андан кийин Ноокат, анан Алай райондорунда дагы ушундай бир кабинеттерибиз ачылган. Ал жерде дагы ушинтип эле окуган, билген тренерлерибиз бар. Алар дагы ушундай эле жабдыктар менен үйрөтө алат. Анан эгерде кээ бир учурларда группа топтолуп дагы жана кээ бирде коммерческий организациялар бар. Алар өздөрү ошолго ылайыктуу жерди түзүп берсе, ал жерде чыгып биздин эмелерибиз дагы өздөрү барып окуп келгенге шарттар бар. Жакшы, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Атайын катышып, жалпы телекөрүүчүлөргө бүгүнкү тема боюнча жакшы маалыматтарды бериңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.